Мен оюм боюнча ар бир университет албетте мындай аракеттерди кылыш керек. Мисалы, жана обмен, стажировка, бирок основная миссия университета любого это подготовка собственных студентов. Турал? Ошон үчүн бул основная миссия эмес. А так просто говорить, закрывайте это министерство, это таких крикунов у нас очень много. Элдин акчасын жеп атат. Чалбайлабаңыз мындай болот да. Система туура эмес болуп атат. Анан аябай көп закон болуп атат биздин мамлекетте. Өтө көп закон иштебеген. Анан аябаган көп мекеме дармаевтерге толуп отуруп алган да. Чоң рахмат. Дармаевтерге бекер тамак жеп отурат болду. Анан айтсам чалашат. Чоң рахмат. Албетте бир гана мамлекетти күтүп отурбастан азыр өтө көп эле бейөкмөт уюмдардагы ар кандай программалар аркылуу чет өлкөгө жөнөтүп жатышат. Алардын бири Анар Айым сиз иштеген ошол Сорос фондусунун Америка Кошмо Штаттарга жөнөтүү программасы. Анан кийин негизи ошо Кошмо Штаттардан билим алууну көздөгөндөр көппү? Былтыр Америкага 254 студенттер кетишти. Алар азырынча ошол жерде окуп атышат да, ар деңгээлде. Студенттер, магистратурада, докторантурада, ошо жалпы ошо 254 студент да. Анан биздин ишибиз болсо, биз студенттерге же окуучуларга айтор ким ошо Америкада чет өлкөдө окуйм дегендерге биз ошолорго неме беребиз да, маалымат беребиз, консультация беребиз. Эң башталышынан кандай университеттер, кандай аларды тандаш керек, эмне кылыш керек, кандай алар менен байланышып, аларга кандай документтерди, кандай тесттерди тапшырыш керек, тесттердин маалыматтарын каерде алыш керек, кандай даярданыш керек. Вообще вот бизге студентпи же алардын ата энесиби келип биринчи эле суроо, көбүнчө ошондой суроо беришет. Мен Америкага окугум келет, же мен балам Америкага окугум келет. Вот эмне кылыш керек? Эң вот негизги суроо ошо да. Анан ошондо мен көбүнчө жана стипендиальный программадан баштайм, грантовый программа. Себеби бул программалар бекер. Бир нече тур болот, этап, жана 3 тур болот да. Биринчи документтерин тапшырат, анан кийин документтери жакшылыкка өтсө, анан кийин немеге чакырышат, тест тапшырышат. Тест, жана англис тил боюнча да TOEFL деген экзамен бар, ошону сөзсүз түрүндө тапшырышат. Эгерде магистратура же докторантурага тапшырышса, дагы бир экзамен кошулат. Анан кийин 3-чү туру болсо, неме, интервью, собеседование. Анан кийин эгерде ошо 3 турдан өтсө, анда ошо грант бөлүнөт да. Экинчи жол болсо, студентпи же магистратурага алар мындай өз күчү менен университет, колледждерди уже өздөрү тандап, анан кийин ошол университеттерге тапшырышат документтерин. Каржылоону болсо, ошо университет, колледждердин өзүнөн табышат. Себеби ал жерде биз үчүн аябай бийик немеси. Канча сом болжол менен? Канча сом эмес, канча каражат? Канча, эгерде болжол менен дейми? Эң мындай орточо каражат $20,000 болот да. Чоң рахмат. Бизде азыр Түркиянын эң алдыңкы окуу жайын бүтүрүп келген, жакынкы Чыгыш техникалык университетин бүтүргөн Мирбек мырза бар. Саламатсызбы? Сиз кандай жол менен өттүңүз эле? Ушул тууралуу айта кетсеңиз. Мен Түркияга биринчи биякта түрк лицейин бүтүргөм. Түрк лицейин бүтүргөндөн кийин ушул Түркиядан биякта экзаменден өтүп 98-жылы билим алганы Түркияга кеттик. Ал кезде билим берүү системасы, Түркиянын кабыл алуу системасы негизинен башкача эле, 2 жылдан бери ал өзгөрдү. Азыр кандай болуп калды? Азыркы учурда Түркия мамлекети билим берүү министрлиги аркылуу эмес, өзүнүн ошо Түркияда мамлекетке байланыштуу бир мекеме аркылуу өздөрү интернет аркылуу арыз кабыл алышат. Түркиядан атайын келген делегация ошол татыктуу кишилерди чакырып жеке собеседование кылып атышат. Анан ошондой алдыңкы окуу жайда окуш кыйынбы? Негизинен кыйын. Анткени биздин биякта түрк лицейлеринде баардыгыбыз билебиз, билим деңгээли эми жөнөкөй мектептер анда жакшы деп эсептейбиз, бирок өзгөчө кээ бир университеттер үчүн жетишсиз экенин биз да сездик. Барганда 1-2 жыл кыйналдык, бирок андан кийин калгандар менен чогуу окуганга жетишип
жакшы баа алганга аракет кылдык, жетиштик. Чоң рахмат. Бизде Карлыгач Будапешттен магистратураны аяктап келген. Карлыгач, мынакей бул жерде айтылган жана бир нече турдан өтүш керек, анан акыркысы маектешүү деп. Анан көптөр эле ошол маектешүүгө барганда такалып калышат да. Анан ошол жерде мындай суроолорго кантип даярданыш керек, кандай суроолор берилет, ушул тууралуу айта кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен университетимдин аты Центральный Европейский университет Будапештте жайгашкан. Эми ар кайсы университетте жана ар кандай факультеттерде өздөрүнүн условиялар болот. Мисалы үчүн кээерки факультеттерге ошол чогулткан документтериң жана TOEFL'дын результаттары жетишет. Бирок кээерки факультеттерге сөзсүз интервью дагы керек. Эми интервьюга даярданганга ресурстар жок болотса, мисалы үчүн эгерде курска барбай эле жөн эле даярданам десеңиздер, интернетте толгон токой ошол интернетке кирип эле көп источниктерди таап чыксаңардар болот. Ал эми мындай даярданам десеңер, Американский университетте курстар бар, центр дополнительного образования деген центр бар. Ошол жерге барып балдар даярданса болот. Анан мен бир кошуп кетейин дедим эле, ошо IREX уюмунун Юград деген программасы бар. Ошол Юград программа 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү курстагы студенттерге жардам берет жана ошо Америкага бир жылга барып окуп келгенге мүмкүнчүлүк түзүшөт да. Бул Кореядагы эң алдыңкы деп эсептелген илимий техникалык университет. Дүйнөдөгү эң мыкты 100 жогорку окуу жайдын катарына кирет. Здравствуйте. Саламатсызбы? Окуудан чыктыңыздарбы? Иә. Мен тааныштыра кетсем, бул окуу жайдын ичинен биз кыргыз студенттерин тапкан жокпуз, бирок өзүбүзгө окшош КМШ өлкөлөрүнөн чыккан Андрейди көрдүк, тааныштык бул жерде Украинадан, анан Альжан Казахстандан экен. Андрей, вот расскажите, как вы попали сюда, в Корею, и выбрали именно этот университет? Я в Украине учился год. И потом вот узнал, что некоторые... Мен Украинада бир жыл окудум. Анан мен окуган университеттеги айрым студенттер КАИСТке келип окуп жатышкандыгын билдим. Анан мен дагы тапшырып көрүүнү чечип өтүп кеттим. Окуум бекер, стипендия алам. Ал окуганыма, жашаганыма жумшалат. Бир аз жетпей калат. Ошондуктан азыраак иштегенге туура келет. Анткени алган стипендиям болгону $300 түзөт. Ал тамак ашыма эле жетет. Немного не хватает, приходится подрабатывать. Менин бул жерде окуп жүргениме 4,5 жыл болду. Қазақстаннан студенттер көп. Алдында 17 адам болған, қазір 9 адам. Сол, мен де бұл жерге Андрей сияқты достарымнан естіп келдім КАИСТқа. Олар мені өздері шақырған, осылай кел, білімі өте күшті, өте жақсы база, лабораториялар көп, практикалық нелер жұмыстар. Сөйтіп деген мен соған қызығып, мен де келдім, мен де стипендия алам, тегін оқимын. Сол өмірге оқуға бәрі жетіп жатыр. Бар, мен де Самсungқа барып жұмыс істегім келеді. Мысалға, менімен бірге оқып бітірген досым, менің жақын досым Данияр деген. Ол қазір Samsungта жұмыс істеп жүр. Мен де сол сияқты орналасып, сосын барып Қазақстанға ауысқым келіпті. Келешекте өзіңіздің кәсібіңіз кім болады? Инженер в сфере спутниковых технологий. Кыргызстанда бул тармак таптакыр эле өнүгөлөк болсо дагы келечекте өнүгөт деп ойлойбуз. Ошондуктан биздин студенттер кантип тапшыра алышат, кандай жолдор менен? 저희 항공우주학과에서는 실제로 저희 연구실에서도 몇 년 전에 негизи Корея менен Кыргызстан аэрокосмикалык тармактарда иш алып баруу үчүн алгач студенттерди окутуу, тажрыйба алмашуудан башташы керек. Өкмөт деңгээлинен дагы ушул студенттер арасында илимий карым-катнаш тыгыз болсо, ошондо бул тармактын жайылышы тез болот. Мынакей Казакстандан бир студент келип, магистратураны бүтүп кетип, өз өлкөсүнүн өкмөтүндө иштеп жатат. Ошондой эле биз азыр Кыргызстандан дагы студенттердин магистратурага, аспирантурага келишин каалайт элек. 항공우주 분야의 협력이 더 활성화되지 않을까 이렇게